дене кымбатпы же рух кымбатпы? Ушундай эле билсең болот. Азыр денебизге кам көрүп атабыз, бетибизге канча инвестиция, көзүбүзгө канча инвестиция, бияка келатканда дагы 1 саат көзүнүн алдында тургандар болсо керек. Мен кээде байкайм, карындаштарымдан, кээде тааныштарымдан байкайм, 1 саат көзүнүн алдында жасанып чыгат, күтүп турасың, чыксаң ошол эле ойдон чыгат. Эмне сөз көрөт, кайерде өзгөртөт билбейм. Бирок рухка, жанга инвестиция кылбай атабыз. Эгерде денеңден жаның, рухуң чыгып кетсе, денең мейли мисмер болсун, качок болсун, мистер болсун, эң келишимдүү болсун, апарып көмүп коюш керек. Кече мен Татуу Турсунбаеванын эскерүү кечесин турсат өткөзүп келдим. Кандай татынакай эже болчу. 37 жашында өлүптүр. Эгерде дене маанилүү болсо, ошонун денеси сактап коет элек. Жок. Ошол эле күнү жерге берилген. Ушундан билсең болот, жан дегенде. Жаным деп айтасың, туурабы? Бирок сүйгөн кызыңа айтып көрчү, денем деп. Кулагым, булчумум дечи. Тишим, мурдум, колум деп көрчү. Эттеп туруп кубанып чыгат, экинчи эмес көрүшүп калат. Жаным эң кымбат нерсе. Рухум, берекем. Береке да көзгө көрүнбөйт, жан да көзгө көрүнбөйт. Менин абийирим, ар намысым десең, бул да көзгө көрүнбөйт. Көзгө көрүнбөгөн нерселер канча кымбат, байкадыңбы? Эгерде үйлөнгөндөн кийин аялыңа жарым саат кошо отуруп сүйлөбөй койсоң, чоң проблема чыгат. Сен эмнеге мага сүйлөбөйсүң, эмнеге көңүлүмдү карабайсың, внимание кылбайсың, жөн эле алып койгонсуң деген сөздөрдү уткуң келбесе, дайыма внимание кылып тур. Аял кишиге катуу сөз айтсаң кечириши мүмкүн. Аял кишини анча-мынча билбейм, басып бурлайсыңбы, кордойсуңбу, Кудай бетин ары кылсын, аялдан антпеш керек, аялга өтө жумшак болуш керек. Ошонун баарын кечириши мүмкүн, бирок бир нерсени кечирбейт. Көңүл бөлбөй койгонду кечирбейт. Айтат го, аялдын кулагын тойгоз, эркектин көзүн тойгоз деген бекер сөз эмес. Ошон үчүн жигиттер силер да көп окугула, анткени аялдарга комплименттин запасын көп даярдап алыш керек. Азыркы заманда эки эле комплимент айтат жигиттер. Алтышка бир, чопун болсо чопа дейт. Жипара болсо жипа дейт. Нургүл болсо нура дейт. Болду, алтышка, чопа. Кыздардын бир эле эркелеткен сөзү бар, жан деген. Ушундай эле билсең болот, элестетип көр. Анан ошон үчүн китеп менен дос бол. Жараткан менен дос бол, ыйман менен дос бол, адет менен дос бол. Анткени оомат уушот дейт, ырыс жугушат дейт. Ким менен бирге жүрсөң, ошонун сыпаттары сабат дейт. Азыр мектептерде эркек балдар кыздар кошо калды дейт. Айтча кетет эжекелер менен дейт. Ыйлагандар бар дейт. Эми ыйлаган жакшы нерсе негизи, бирок антип ыйлагаш керек да. Мисалы мен деле атам жөнүндө айтып атканда кече бир кыз байкуш болкулдап ыйлап, мен ошон үчүн айткан жокмун. Болкулдап ыйлап атат, аны көрүп алып, көзүмдөгү жашымды кармай алып албадым. Көздөн жаш чыгып турган бул жакшы нерсе, бул жүрөктүн жумшактыктын белгиси. Качан көздөн жаш чыкпайт? Жүрөк катканда. Жүрөк эмнеге катат? Карагандан катат. Эмне үчүн карарат? Күнөөнү көп кылганда. Күнөөнү эмнеге көп кыласың, билесиңби? Анткени өлүмдү ойлобой каласың. Өлүмдү эмнеге ойлобой каласың? Бул дүйнөнү аябай жакшы көрөсүң. Пландарың узун. Эртеңке жетесиң, жетпесиң билбейм, бирок 50 жылдык планды түзүп алып, ошонун кыжылат менен жүргөндөр бар. Жакшы пландар койгула, тилектерди кылгыла. Бирок бүгүнкү күндү унутпагыла, жашооң бүгүн. Байкасаң, кээ бир күн мындай кыласың. Жарым күн кечегин ойлоп, мурдагы күн ойлоп, мурдагы жылдагын ойлоп кыжылат болосуң. Ушуну туура эмес сүйлөгөм, мынтпешим керек эле, антпешим керек эле. Мына жерде жаңылып калгам, адашып калгам, муну эмне деп ойлоп калдым, тиги эмне деп калды, деп ошону ойлонобуз. Жарым күн эртеңди ойлонобуз, бир күн ойлонобуз. Мына мынтиш керек, тигинтиш керек, үй алыш керек, мынага үйлөнүш керек, мынаны сүйүш керек, дагы мына бала чакалуу болуш керек, анан бияка бизнес ачыш керек. Бүгүнкү күнүң жок болду. Ошентип убактыңды, өмүрүңдү шайтан уурдап кетип атат. Жок нерсеге. Ошон үчүн мына азыркы көз караш, азыркы турганыбыз ушул өмүр. Орустардын сөзү бар го, есть только миг между прошлым и будущим, и именно он называется жизнь. Аябай улуу сөз да. Кечегиң тарых деп, эртеңкиң сыр деп, бүгүнкүң аманат деп. Ошон үчүн азыр жашагыла. Кечирим сурайсыңбы? Бирөөдөн азыр кечирим сура. Салам айтасыңбы? Азыр салам айт. Жакшы сөзүң айткың келеби? Азыр. Китеп окугуң келеби? Азыр башта. Тил үйрөнгүң келеби? Азыр башта. Спортзалга барасыңбы? Азыр башта. Жашоодо азыр эле бар, башка жок, эртең да жок. Өткөн күн да жок. Баары жалган дүйнө деген ошол. Биз болсо жүрөбүз, келечекте мен Кудай кааласа англисчени үйрөнөм деп. Келечегиң качан келет? Кээ ушундай болуп атпайбы? 90га чыкканда Кудай кааласа келечекте мен үйрөнөм деп ойлоп кете бересиң. Келечек эч качан келбейт. Ошол нерсени айтып келип атат. Ошон үчүн дос болгондо ким менен дос болуш өтө маанилүү. Дос болгондо ким менен дос болуш өтө маанилүү. Бирок досуң жөнүндө жакшы ойло. Байкасаң, гаилерден дайыма айдоочулар өтүп көрөт. Эмне себептен гаилер жөнүндө жаман ойлойт. Мен ошону ойлогондон баштап гаилер жөнүндө дайыма жакшы ойлойм. Байкуштар, булар болсо кырсык канчы болот деп, өзүбүз дагы туура эмес айдайбыз, жүргөндөр да туура эмес. Өзгөчө Ошто айланан пешеход деген такыр билбейт го.
барып, анан аман-эсен өтүп кетсем деп өтөт, чын айтайын. Америкада ушундай токтотот, буяктагылар мынтип өтөт, машинадагылар мынтип калат. Азыр мынтип өтөт, эмне кылып өтөт? Японияда айтып бергенмин. Үстүнөн түшүп келатам, велосипед менен. Бир да алдымда машина жок, алдым боп-бош. Өзүмчө сүйүнүп коем, президент мен да деп сөз. Мен коногумда Кыргызстандан келген коног үчүн жолду тазалап беришти деп. Анан кийин бурулушту, аркамды карасам, тоонун башына чейин пробка. Бир эле машинада турган, бир тараптуу жол да. Ушу мага тоскоол болбойн, мени кыжылат кылбайын деп, япон водительдер мынтип айдап келет. Анан мынтип көзүн карайын десем, мени карашпайт. Анан нагылыраак карай баштадым, анан мынтип караган, А бизде сен карабасаң деле, бери карасаң, качан деп. Анан кийин чоң жолго жетип бурулуп кеттим, анан зу өттү. Бизде баба деп сигнал бере берип тоодон көчүп жүрүп. Башын чыгарып алып сөгүп өтөт болчу. Бара бериш десең күч алып мушташкандар да бар. Эмне дегенде биз чындап япондар аркылман келип бутун тебелеп алсам, бурдуп туруп, сынма сен деп сенен кечирип турат. Эмне экен дегенде мен келе сол буту жака койуп койгондо бул байкуш тебелеп этиле деп баштады. А бизде тебелеп алчы, арык болсо да мындай кылат дагы. Брат, көзүң жокпу деп. Көз турат го десе, батышча сүйлөшөбүз. Бой сүйлөшкөлө койчу, сен көчтү, сенден көрө эч жаксынан кетип калды. Ошон үчүн ушундай бел бололучу. Бүгүн мени чакырганда ушуларды айткым келди эместер. Кудайым оңолуп берсин, сөзүңөрдү өтүмдүү кылсын. Качан сөзүңдүү болуп, түз жүрсөң сөзүң өтүмдүү болот. Ыймандуу болсоң сөзүң өтүмдүү болот. Сөзүң менен ишиңди ал келсе сөзүң өтүмдүү болот. Бул өтө маанилүү нерсе. Ушул боюнча максат боюнча да сурап атат. Мен үй алганда 2006-дан 2017-ге чейин бир бөлмөдө жашадым Бишкекте. Билбейм, дүйнөгө анча кызыкпайм. Эгерде балким умтулуп аркасына түшсөм, эбак эле чоңойтуп койсом керек эле. Менин максаттарым башка болчу, илим алыш керек болчу. Японияда, Америкада жүрдүм, анан китептеримди жаздым. 2017-жылы Ысык көлгө карате боюнча камп деп коет, лагерге бардым. Анан ушунда тренерим отуруп кызыгып сурап калды. Сен бул кызматты иштеп атасың, ак үйдө иштедиң, көк үйдө иштедиң, азыр Иман фондунун төрагасың, бизге дагы жардам берип атасың. Азыр бизге вице-президент болдуң, Адам федерациянын вице-президенти. Үй бүлөм кандай деле, мынча балам бар. Аялым жөнүндө айтып бердим. Анан үй жайымды айттым. Бир бөлмөдө жашайм, биринчи кабат десем, чалкасынан кетти. Айланайын деп мен сени башка ойлодум эле. Өтө башка сөйлөдүм эле. Сенин аялың мен болгондо кетип калат элем дедим. Аялыңа рахмат айт деп. Ошол сөздү айткан жакшы болот экен. Аялым ошчо ыраазы болдум. Аялым бир да жыл айтпаптыр. Эл кадыр кылсак болот эле, байырсак болот эле деп. Ошондо аялымдын кадырын билдим. Байкуш бир да жыл айтпаптыр. Ошо мага болдоо көрсөтүп, эмне кылсам ошо кылып, байкуш ыр жазсам ырларымды окуп алып кылсам болсо деле кайра. Ушуну китептин чыгаш керек деп ыйлат эле бар. Ошентип жүрүп, анан мага айтты. Сага деди, бул августтагы сөз. Январга чейин убакыт берем деди, сенсей. Устаттын сөзүн эки кылбаш керек. Январда мен үйүңдү куттуктап барайм, 3 бөлмөлүү элитный квартира ал деди. Айланайын, ушунча жыл, 11 жылдан бери болгон кантип 3 айда 4 айда болот дедим. Бирок сага жалган мага чын, ишенсеңер ишенгиле, ишенбесеңер жок. Августтагы сөз 17 декабрда мен жаңы квартирама кирдим. Шаар алаканга салгандай көрүнөт. Ошондо тилек кылчу элем мурда. Күн тийген жерден бери деп. Анткени биринчи этажга күн тийчү эмес. Күн тийбесе билесиңер, ден соолукка канча зыян. Азыр болсо күн саар менен бул жагынан тиет, түштө бул жагынан тиет, асырда бул жагынан тиет. Батып баратып, биз Испанияда тиеп анан батып кетет. Анан адам бийиктен алысты караса, ою да алыс болот, бою да алыс болот. Байкасаңар, мынтип отуруп кээде чыгып карап коюп, ошон үчүн Муктар Аталиев сөзү мага жаккан. Адам тоону көрбөсө гений боло албайт деп. Байкасаңар, Кыргызстанды башкаргандардын көпчүлүгү тоолук балдар. Тоолук кыздар. Тоого чыгып тургула. Мен анча-мынча кыздарымды тоого алып барсам ушунчалык бактылуу болот. Ушунчалык бактылуу болот. Анан ошондо таң калдым. 11 жыл болбогон нерсе эмне үчүн 4 айда болуп кетти? Көрсө менин максатым так экен. Күн тийишин каалайт экенмин, кайерде болушун каалайт экенмин. Абасы таза жеринде челем. Кышы жылуу, жай салкын жеринде челем. Бирок убакыт соңой болуп турганда. Ошон үчүн максат койсоңор убакыт соң ошобой болот. Болбосо эч качан жетпейсиңер. Келечекте деген өзүңдү алдамай. 90 жашар кишинин да келечеги бар, 6 жашар баланын да келечеги бар. Ошон үчүн максат койгондо срогун кошо кой. 2019-жылдын 1-декабрынан баштап курска барам бүт. Келечекте англис үйрөнөм десең, ал келечек келбейт. Келечек эч качан келбейт.